Иногда встаю утром и начинаю сразу же готовить какие-то десерты, там, выпечку. И в этот раз я хотела попробовать сделать пончики. Я никогда их не делала, конечно же. Они кое-как получились, но мне мага ширин болду. Ошондуктан аны кичине бөлүп, ушундай идишке салып, эжеме апарып бердим. Эжем 10 күн подряд, 10 күн дейм да 5 күн подряд кызыма укол сайды. Ай бечара кызым, эжеме рахмат айтып, ушундай шириндиктерди апарып бердим. Анан келип үйдөгүлөргө дагы балама Наполеон бышырып берейин деп, өмүрүм Наполеон кылган эмес элем. Эптеп ошентип кылдым, бирок жакпады мага. Туура эмес жасап алыпмын камырын. Креми дагы жакпады. Эмкисинде башкача кылып, ширинирээк кылып бышырам. Биринчи жолу жасаганга боло берет деп ойлойм. Конечно же, кухнянын бомбасы сатылып, бар жокто идиш, айныкса мындай торт нерсе бышырганда өлүп эле калат идиштер. Булардын баарын жууп, тазалап, үйдө кызым ойгонуп калган экен, кызым жетелеп чыгып, ошентип иштерим бүткү чейин коляскага отургузуп коем. Бечара кызым отурат, унчукпай. Кийин тоокторду бошоттум, тукумдарды алып чыктым. Ошентип эшикте иштерибизди кылдык кызым экөөбүз. Азыркы погодага аябай катуу башым ооруп атат. Ошого видео дагы көп тарта албай калдым. Бир туруп ысык, бир туруп суук болгонго. Силерде дагы ушундай болуп атабы? Лайктан басып катталып кетиңиздер.